Саламатсыздар балдар. Бүгүн жалпы республика тестке даярдоо сабагы 4-чү сабак. Демек бүгүнкү темабыз пайыздар деген тема. Демек пайызга биз түшүнүгүбүз бар, чыгарып жүргөнбүз, билебиз. Эми жалпы айтканда, жалпы жолунан пайыз эсептеринин бардыгын пропорция түзүү аркылуу чыгарууга болот. Маселеде эки чоңдук бири-биринен канча пайызга чоң же кичине экендиги суралса, анда алгач алардын айырмасын табуу керек. Эгер маселеде пайыздык өзгөрүүлөр гана берилип, ал эми санда белгиси болсо, белгиси 100 деп алууга болот. Пайыздар камтылган маселелердин бир бөлүгүн эритмелүү тууралуу маселе түзүлөт. Демек биз төмөнкүдөй маселелерди чыгарып кетебиз. Анда биз биринчи маселебиз: Алмаз тесттин 60% туура жооп берди. Эгерде муну суроого ката жооп берген болсо, тестте баардыгы канча суроо бар эле дейт. Демек бизге азыр бизде канча суроо бар экенин белгиси экен. Жада калса канча суроого так жооп бергенибизде белгиси экен. Болгону бизде белгилүү 10 суроого гана туура эмес жооп бериптир. А биз туура жооп берген сурообуздун 60% гана туура экен. Анан биз түшүнүп алабыз, анда биз канча суроо болгон деп бизден сураганда биз x деп белгилеп алабыз. Демек 100%дан 60% дегенибизде 40% болду. Демек 40%га туура жооп берилген эмес. Анда пропорция алабыз, x 100% дейбиз дагы 10 суроону 40% деп алабыз. Демек чыгарганыбызда эмне болду? 40 менен x көбөйтүлүп, 10 менен 100 көбөйтүлөт дагы x барабар 10 миңди 40ка бөлгөн 25. Демек баардык суроо 25 суроо болгон. Баардык суроо. Кийинки маселебиз: Эгерде r p-нын 35%, s p-нын 45% болсо дейт, анда r кошулган s'тен p аркылуу түйүнтүлүшү кандай болот дейт. Мында төмөнкүдөй варианттарын карайбыз, анан чыгарабыз. Демек p-ны 100% деп алабыз, r'ди 35% деп алабыз. Демек p менен 35 көбөйтүлүп, r менен 100 көбөйтүлгөндө, ошондо биз r таап турганбыз, 35 p бөлүнгөн 100 болот экен. P-ны 100% деп алабыз да, s'ти 45% деп алабыз. Демек s таап турган болсок, эмне 45 p бөлүнгөн 100. Бизден экөөнүн суммасын сурап атат. Демек суммасын тапканда r кошулган s, демек 35 p бөлүнгөн 100 кошулган 45 p бөлүнгөн 100. Демек бөлүмдөр бирдей болгондо бөлүнмөсүн жазып, алымдарын кошуп коебуз. Демек 80 100кө бөлсөк 0,8 p болуп калды. Демек биз суроо жообун таап алдык. Ошондо d экен туура жообу. Кийинки маселебиз: 40 санынын x пайызы 8ке барабар дейт. Анда x канча дейт. Анда чаралабыз. 40 санын биз 100% деп алабыз, а 8ти x пайыз деп алабыз. Демек 40 менен x көбөйтүлөт, 8 менен 100 көбөйтүлөт, x барабар 8 бөлүн 40 20 экен. Демек b экен туура жооп. Кийинкибиз: фабриканын жумуштарынын саны 500дөн 600га көбөйдү, канча пайызга көбөйгөндүн аныктагыла дейт. Демек жумуштан 500дөн 600га көбөйдү дейт. Анда биз төмөнкүдөй формула алабыз. А бөлүнгөн v көбөйтүлгөн a деп алганда 100 көбөйтүп 100кө көбөйтөбүз. Мында v aдан чоң болгон учурда v минус a бөлүнгөн a көбөйтүлгөн 100% болду. V aдан кичинекей болгон учурда дагы мынакей a минус бөлүнгөн a көбөйтүлгөн 100% кичирейт дейт. Демек ордуна коебуз. Анда 600 минус 500 бөлүнгөн 500 100кө көбөйтсөк, ошондо баарын кемитип чыгарганыбызда 20%га барабар болду. 5. Класста окуучулардын 80% киного барышты. Эгер 6 окуучу барбай калган болсо, класста баардык канча окуучу болгон дейт. Демек биз канча окуучу болгон деген суроого биз x деп алабыз. Анда 100% же 80%дан кемсек 20% болгон болот. Демек x 100%, 6 окуучу 20%. Демек ошо барбаган окуучулардын пайызы 20 экен да. Анда төмөн x таап турган болсок, 600'тү 20га бөлөбүз. Демек 6 менен 100'тү бөлсөң 600 болду. 20га бөлсөң 30 экен. Демек класста окуучулардын саны 30 болгон. Демек 6 окуучу барбай койсо 24 окуучу гана барган болот. Кийинкибиз: товардын баасына дегенде 20%га көтөрүп, андан кийин 20%га арзандатышкан. Товардын алгачкы баасы канча пайызга өзгөргөн? Демек төмөнкүдөй карайбыз. Анда карайбыз. Биринчи саны биз 100 сом деп алайлы. Анда 100%ты 20%га кошсок 120% болот. Демек 120%ты биз ондук бөлчөк кылып жатырбыз, 1,2 болду. 100%дан 20% кемсек 80% болду. Бул 80%ты ондук бөлчөк кылып жатсам 0,8 болуп калды. Демек 1,2 менен 0,8ди бөлсөк 0,196 болду. Эми формулага салып 100 минус 0,196 бөлүнгөн 100 деп чыгарганыбызда 0,100дөн
4 чыкты. Процент кылып жазганса 4% болду. Эми жообун таап алдык. Кийинкибиз арзандатуу багында алиман 100 свитерди 15% арзандатуу жана 8% салык төлөм менен сатып алды дейт. Канча төлөдү дейт, ал канча төлөгөнүн биз азыр билишибиз керек. Демек, чарып көрөбүз. 100% 15% кемсек 80% болду. Ошо 80%га 8%ды кошобуз. Баягы салык төлөм болгон ошондо 93% болду. Демек, баягы $100 100% алса, X'ти 93% алабыз дагы. X тапканда 93 келип чыкты. Демек, алиман 93 сом төлөгөн. Кийинкибиз эгерде Т саны X санынан 20%га аз болсо, ал эми Y саны К санынан 30%га аз болсо, Т көтөрүлгөн Y саны X көтөрүлгөн К санынан канча пайызга аз болот дейт. Карайбыз анда. Демек, Т X'тан кичинекей болгончо 20%, Y К'дан кичинекей 30% азайса дейт, анда Т Y X К'дан канча пайызга азайган деп сурап бизден. Демек, чарабыз Т барай X менен 20%, бул 20% качтан келди. Эмес 20%да азыр биздин эреге 100 табыш керек. 100төн 20-ны кемисек 80% болот, 80% болот. Муну ондукка чыгарсак 8X болду. Y барабар 100%дан 30%ды кемкенде 70% болду. Ондукка чыкканда 7 К болду. Эми бул жерден Т көтөрүлгөн Y дейт. Т'нын ордуна 0,8X'ти койдук. Көбөйтүп Y-дин ордуна 0,7 K'ны койдук. Өткөн көбөйткөнүбүздө 0,56 XK болуп калды. Эми баягы формула салып чыгарабыз. XK минус Т көтөрүлгөн Y бөлүнгөн X көтөрүлгөн К көтөрүлгөн 100%. Эми мында Т көтөрүлгөн Y-дин ордуна 0,56 K'ны коебуз. Анан кашан ичине XK'ны чыгарабыз. 1 минус 0,56 XK X'га кысарып кетсе, 1ден 0,56-ны кемисек 0,44 болот экен. Ондук бөлчөктү процент менен чыгарсак 44%га барабар болот экен. Кийинки маселе 50%, 40%, 30% канчага барабар дейт. Демек, 40%, 30%, 30%ны 100кө бөлөбүз, 50%ны 100кө бөлөбүз, барабар 40 деп туруп, мунун алды менен бөлүүнү өкүнтөн 5ке кыскартып жиберебиз. Анан 50ге кыскартып жиберсек, баарын кыскартып көбөйтүп чыгарганда 6% келип чыкты. Кийинкибиз 16 өлкөдө 60 жаштан улуу адамдардын санынын 60 жаштан кичүү адамдардын санына болгон катышы 1/4 дейт. Бул өлкөдөгү калктын канча пайызын 60 жаштан кичүү адамдар түзөт дейт. Демек, түзүп көрөбүз мисалы маселени. Биринчи 60 жаштан чоңу, 60 жаштан кичинеси, бул 5 жаштан турат дейт. 4кө 1 койсоң 5 болуп атпайбы? Ошондо 60 барабар 5тен 4 көбөйтүлгөн 100. Демек, муну чыгарып келген 100тү 5ке кыскартып 4кө көбөйткөндө 80% келип чыгат экен. 23-чү А саны канча пайызы 4А болот дейт. Демек, Аны биз 100% алабыз да 4дан X% алабыз, белгиси болуп турат. Ошондо А менен X'ти көбөйтүп 4А менен 100тү көбөйсөк, AX барат 400А болду. X таап турган болсок 400А бөлүнгөн А. А менен кыскартып кетсек 400% болуп келип чыкты. Кийинки учакта 250 жүргүнчү бар. Жана алардын 28% биринчи шартта калуучулар. Ал эми андан ары канча жүргүнчү барат дейт. Демек, учакта 250 жүргүнчү бар экен. Эми чыгарабыз. 100%дан 28% кемсек 72% болот экен. Анда 250 жүргүнчүнүн 100% дейбиз, X'ти 72% дейбиз. Демек, X таап турган болсок, 250 менен 72-ни көбөйтөбүз, 100кө бөлөбүз. Ошондо баары 180 болуп келип чыкты. Демек, жообу канча жүргүнчү кетет деген жообун таап алдык. Б жообу. Демек, силерге тапшырма номер 7 8 9 17 18 19 20. Эми көрүшкөнчө сак саламатта болгула.